Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Россиянын муфтии Крокуста элди куткарган Ислам Халиловго сыйлык тапшырды. Россиянын мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы Равиль Гайнуддин 15 жаштагы Ислам Халиловго эмгек медалын тапшырды. Интернет колдонуучулар сыйлоо аземинен сүрөт, видеолорду жүктөшкөн. Муфтий теги Кыргызстандык өспүрүмгө Крокустагы терактыда адамдарды куткаргандыгы үчүн ыраазычылык билдирген. Сыйлык тапшыруу аземи Москвадагы Борбордук мечитте эл жума намазга чогулган учурда өттү. Ал эми өспүрүм муфтийге жана анын каармандыгын баалагандарга ыраазычылыгын билдирген. Крокустагы теракт учурунда 100дөн ашык адамды куткарып калган Исламдын теги кыргызстандык. Ал Москвадагы окуу жайлардын биринде окуйт, сабактан кийин аталган жайдын гардеробунда иштечү. Теракт болгон күнү чуу түшкөн элдин сырткы аман чыгуусуна жардам берген. Буга чейин Россия сегодня медиа тобунун жана РТ телеканалынын башкы редактору Маргарита Симоняндын Крокус Сити холдогу терактыда элди куткарган балдарга белек жана Кара деңизге салып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берери маалымдалган. Анын ичинде Ислам Халилов да бар. Молодым ребятам, подросткам поступок ислама является примером. Я горжусь тем, что у нас в России растут именно такие молодые ребята, которые будут показывать своим примером пример для других. Не только я являюсь героем, кто находился на смене, другие тоже ребята-герои. Все помогали как могли. Помним, скорбим погибших и будем молиться поскорее, чтобы выздоровели те, кто находится в больнице. Урматтуу мекенде Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Кыргызстан сатып алган Airbus 320 учагы Манас эл аралык аэропортуна келип конду. Кыргызстанга жаңы Airbus A320 үлгүсүндөгү учак келип конду. Аны Манас эл аралык аэропортунан министрлер көмөтүнүн төрагасы Акылбек Жапаров, Манас эл аралык аэропорттук ачык акционердик коомунун башкы башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидиновдор тосуп алышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстан өнүгүү жолуна түшкөнүн, атайын жана аскердик техникалар, алдыңкы медициналык жабдуулар жана коомдук транспорт республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынып жатканын белгиледи. Элибиздин кыргыз жеринде бейпил жашаса деген кыялдар ишке ашышын каалайбыз. Кечээ эле өлкөнүн бюджеттин эсебинен тигил же бул техниканы сатып алууну ойлоно да албасак, бүгүн самолетторду, вертолетторду сатып алып жатабыз. Кыргыз элин кыргыз жеринде коргулбайлы деп президент айткандай, бул биздин негизги милдеттерибиздин бири, деди Акылбек Жапаров. Белгилей кетсек, 2002 жылы чыгарылган Airbus A320 учагы бюджеттик каражаттардын эсебинен сатып алынып, Кыргызстандын президентинин иш башкармалыгынын балансына өткөрүлүп берилди. Буюрса, акыркы 2 жылдан бери кыргыз өкмөтү укук коргоо, анан биздин коргоо күч структуралардын баарын модернизациялоодо жумуштардын баарын биринчи этабын бүтүрдү. Мындан тышкары мына МЧСке биз 1000ге жакын техниканы алып бердик. Медицина тармагына бир 350дөн ашыгыраак машиналарды алып бердик. Жаңы КТларды алып берип атабыз. Жаңы операция кыла турган ангиографторду алып берип атабыз. Ошондой эле Ал чарба тармагына 2,5 миңден ашык техниканы лизингке бердик. Мындан тышкары дагы 1000ге жакын техникаларды алып бергенбиз. Ошону менен бирге эле мына таптакыр алынбай калган вертолеттук паркыбызды бир сыйра жаңыртып алдык. 2 Airbus вертолетторун алдык. 125 анан 145. Ошону менен чогуу эле Россиянын MTV 8 модернизированный вертолетун дагы МЧСке алып бердик.
Мына эми азыр ушу самолетторубузду жаңырта турган убакыт келди. Буюрса ушул жылдын ичинде дагы 3 пассажирский Канаданын чыккан 3 пассажирдик самолетторубуз келет. Региондогу аэропортторубуздун баары ремонттон өтүп капиталдык иштөөгө даяр. Анан буюрса ошолордун катарында мына президентибизден, өкмөттүн, парламенттен дагы официалдуу делегациялары учала турган татанкай бир самолетту алып келдик. Буюрса жакшынакай болуп учуп кыргыз элине кызмат кыла берет деген ой пикирдебиз. Кара тизмеден аз эле калды. Мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биздин эми авиакомпанияларыбыздын баарынын көпчүлүгү техникасынын баары эски эле. Ошон үчүн ошонун жаңыртуунун үстүндө өтүп атабыз. Ошо кара тизмеден чыгарыш үчүн комиссиянын баары келип кетти. Жыйынтыктарын күтүп атабыз. Жакын арада буюрса чыгабыз го деп атабыз. Ошого чоң салымдардын бирин мына ушу жаңы түзүлүп аткан авиакомпания дагы өзүнүн салымын кошот да. Биз буюрса биздин жарандарыбызды жана бизге келген конокторубузду, транзиттик пассажирлардын баарын дүйнө жүзүнүн кайсы өлкөсү болбосун, кайсы шаар болбосун жеткирүүгө мүмкүнчүлүктөрдү алып атабыз. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. 1 апрелден тарта Кыргызстанда поездерге электрондук билет сатыла баштайт. Үстүздөгү жылдын 1 апрелинен тарта GoBus тиркемеси аркылуу Кыргызстан ичиндеги жүргүнчү поездерге электрондук билеттер сатыла баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасы билдирди. Билеттер Бишкек 2, Кайыңды жана Бишкек 1 токмок поезддерине сатылат. Тиркемеден тышкары билеттерди Бишкек 2 бекетинин кассасынан алса болот. Акчасын накталай төлөм менен же бардык электрондук капчыктар аркылуу төлөө мүмкүн. Орозо бүтсүн колуң бутуң сынат. Таласта Көлбаевдин 2 кишиси кармалды. Талас облусунда акча талап кылган делип жок кылынган Крим Төбөл камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун кишилери кармалганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда алар Казакстандын жаранынан 60 000 сом карызды өндүрөбүз деп кечиктиргени үчүн туум кошу 250 000 сом беришин талап кылышкан. 25 жана 26 жаштагы шектүүлөр акчанын 140 000 сомун алып жатканда колго түшкөн. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү жабырлануучунун BMW 530 астында тартып алган деп айтылат маалыматта. УКМК жарыялаган видеодон шектүүнүн бири жабырлануучуга орозо бүткөндөн кийин эч нерсеге карабай буту колун сындыраарын айтканын угууга болот.
Ташиев менен Ятимов Баткенде жолугуп кыргыз-тажик чек арасын талкуулашты. Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов кыргыз-тажик чек ара маселеси боюнча кезектеги жолугушууну өткөрдү. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Маалыматка караганда өлкөлөрдүн өкмөттүк делегацияларынын башчылары сүйлөшүүлөрдү Баткенде жүргүзүшкөн. Алар калган тилкелер боюнча кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселесин талкуулоону улантып, эки өлкөнүн чек ара сызыгынын багыты мындан ары аныктоодо олуттуу натыйжаларга жетишти. Ошондой эле жумушчу топторго калган тилкелерде чек ара сызыгын аныктоо иштерин улантууну тапшырышты деп айтылат маалыматта. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнүн Кыргызстандын министрлер кабинети билдирди. Крокустагы теракт сот 9-шектүүнү камакка алуу чечимин чыгарды. Басман соту Крокус Сити холдугу терактыга шектелип кармалган 9-адамдын баш коргоо чарасын карап, 22-майга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Маалыматка ылайык сотко 24 жаштагы Назмират Лутофиллои алып келинген. Отурумда анын Тажикстандын жаран экендиги белгилүү болгон. Ал Шиловская метросуна жакын жердеги хостелде жашачу. Лутфиллоини полиция 23-мартта кечинде Крокус имаратынан кармаган. Ага документтин көрсөтүүнү айтышканда сөгүнгөн жаман сөздөрдү айтып, орой жооп кайтарган. Полициянын эскертүүсүнө баш ийген эмес. Мындан улам сот аны майда бейбаштык боюнча дагы 15 суткага камакка алган. Буга чейин терактыга шектүү катары 8 киши кармалып тергөө абагына киргизилген болчу. Камалгандарды ислам мамлекети уюму менен байланышы болгон деп шек санап жатышат. Маалымат берген адам кармоо операциясына Душанбеде жайгашкан россиялык күчтөрдө катышканын кабарлаган. 2024-жылдын 22-мартында кечинде Крокус Сити холдун концерттик залында теракт болгон. Соңку маалыматтар боюнча кандуу калабадан 143 адам көз жумган. Буга байланыштуу 11 адам кармалып, 9 киши камакка алынды. ФСБ билдирген маалыматка таянсак, террорчулар колдонгон куралдар мурда жашуун жерде атайын сакталып турган. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Балыкчыда түндө катуу шамал катталды. Ысык көл облусунун Балыкчы шаарында катуу шамал катталды деп билдирет Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы. Шамал 30-март түнү саат 1:50 катталып, ылдамдыгы секундасына 24-28 метрге жеткен. Жеринде Өзгөчө кырдаал министринин кызматкерлери тактоо иштерин жүргүзүүдө. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Баткенде маданий тарыхый музей пайдаланууга берилди. 40 жылдык тарыхы бар Баткен районунун Карабулак айылындагы музей үчүн жаңы имарат курулуп, пайдаланууга берилди. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы карамукты өкүлүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Аталган айылда биздин замандын 2-4 кылымдарына таандык мыктынын көрү-көрүстөнү казылган, анда мумияланган келиндин табыты табылган. Аймактагы табылгандарды сактоо максатында 40 жыл мурда мектеп-музей түзүлгөн. Кийинчерээк ал элдик музей деп табылган. Музейде 2885 экспонаттар бар. Музейдин курулушуна республикалык бюджеттен 21,7 миллион сом жумшалды. Ачылуу аземине президенттин Баткен облусундагы карамукты өкүлүнүн орун басары Тимур Мадаяров, Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Жигитов, район акими Учкунбек Жоробаев баштаган жетекчилер, жергиликтүү тургундар катышты. Тимур Мадаяров өз сөзүндө музейдин курулушу аймактагы тарыхый баалуулуктарды сактап калууда жана аймакта туризмди өнүктүрүүгө зор өбөлгө болоорун белгиледи. Кыргызстандык боксчулар Россияда өткөн дүйнө кубогунда 4 медаль жеңишти. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү муңай өндүрүүчү мамлекеттердин 20-чы дүйнө кубогу аталышындагы эл аралык турниринде 4 медаль жеңди. Анын бирөө күмүш, 3-өө коло. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Эркектер жана кыз келиндер арасында Салмановдун жаркын элесине арналган кубок Россиянын Нижневартовск шаарында 25-29 мартка чейинки аралыкта өттү.
Байге ээлери Бекзат Эргешев 51 кг салмакта, күмүш медал Рыспек Бектенов 60 кг салмакта, Султан Асанкул уулу 75 кг салмакта жана Оматбек Элчоро уулу 92 кг салмакта коло медал утушкан. Курама команда машыктыруучусу Темирлан Осмоновдун жетекчилиги алдында мелдешке катышкан. Дүйшекеев Казакстандын финансы министри менен Садыр Жапаровдун сапарына байланыштуу маселени талкуулашты. Кыргызстандын президентинин Казакстанга расмий сапарын даярдоонун алкагында Кыргызстандын Казакстандагы элчилигинин демилгеси менен Кыргызстандын элчиси Дастан Дүйшекеев Казакстандын финансы министри Мади Такиев менен жолугушту. ДИП өкүлчүлүктөн билдиришкендей, жолугушуунун жүрүшүндө аталган иш сапарынын алкагында кол коюуга пландалып жаткан айрым документтердин долбоорлорунун даярдыгы талкууланды. Ошондой эле чек арадан товарларды алып өтүүдө жана маалымат алмашууда үзгүлтүксүз мыйзам бузууларга жол берген тараптарга чара көрүү жана бүгүнкү күнгө чейинки түзүлгөн келишимдерди эске алуу менен жүк агымынын көлөмүн көзөмөлдөө боюнча ишти активдештирүү маселелери тууралуу сөз болгон. Жолугушуунун жыйынтыгында кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарында мыйзам бузуусу иштеп жаткан Кыргызстандын ак ниет жүк ташуучулардын тобокелдиктерди башкаруу тутумун чыгаруу боюнча ишти улантуу боюнча макулдашууга жетишилди. Акылбек Жапаров КММА жана КМТУнун студенттери үчүн лекция окуду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети студенттери жана профессордук окутуучулук курам үчүн лекцияларды өткөрдү. Министрлер кабинетинин башчысы мейман лекцияларынын алкагында өлкөдө каржы секторунда, фискалдык саясатта, энергетикада, транспортто, курулушта, саламаттыкта сактоо жана билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалар тууралуу айтып берди. Мындан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жана Камбар-Ата ГЭС-1 куруу сыяктуу стратегиялык инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашырылышы боюнча маалымат берген. Иш чаранын алкагында Акылбек Жапаров жолугушуунун катышуучуларынын суроолоруна жооп берип, ошондой эле окуу лабораторияларынын абалы менен таанышкан. Абактагы киши Оштун тургунун 2 миллион сомго алдап кеткенге шектелди. ИИМ кызматкерлери жаза аткаруу кызматы менен биргеликте өткөргөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында алдамчылыктардын тобу аныкталды. Министрликтен билдиришкендей, абакта жаткан адам алдамчылык кылган. Ош шаарынын тургуну 2024-жылдын январь айында милицияга арыз менен кайрылып 1 миллион 900 миң 176 сомду түзгөн 462 коробка тоокнун жумурткасын алдамчылык жолу менен ээлеп алган адамдарга чара көрүүнү суранган. Аталган факт боюнча Базар Коргон райондук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан 209-берене алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарындагы тергөө абагында жаткан АА жана ТТ аттуу жаран менен алдын ала сүйлөшүп, жүк ташуу боюнча кызмат көрсөтөбүз деп алдамчылык жолу менен Сокулуктан Ош шаарына жумуртка жеткирүүгө буйртма алышкан. Тергөөнүн версиясы боюнча жогорудагы 2 адам жумуртканы Сокулук райондогу өндүрүүчүдөн алып, Базар Коргон районуна алып барып сатып, акчаны өздөрүнө ыйгарып алышкан. Табылган толук кандуу далилдердин негизинде абакта жаткан ААга алдамчылык боюнча айып тагылды. Учурдагы кылмыш иши боюнча тергөө улантылууда жана кылмыштуу топтун башка катышуучуларын аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө.